Көп жыл мурун өз коңушуна бир жолоочу баратыптыр. Кеч кирейин деп калды. Коңушума жете албайм го. Бир коно турганга жер тапсам жакшы болот эле. Карайлап көчөдө калбай, кичине эртерээк чыксам болмок. Эмне кылам эми мен? Коноорго жайды кайдан табам? Жырткычтарга жем болбосом эле болду эми. Издейин. Ошентип баратып, Челек бийге жолугуп калат. Ассалому алейкум, Челек бий, кандай турасыз? Алыстан келаттым элем. Коно турганга жер жок, караңгы кирейин деп калды. Сиздикине консом болобу? Бир түнгө эле эртең менен эрте туруп кетип калам. Эй, менин боз үйүмдөн сага жатакана көрүнүп атабы? Сага окшогон шүмшүктөр кону берсе, менин боз үйүмдөн эмне кылат? Жогол көзүмө көрүнбөй. Тапкан экен бекер жайды. Эй, бас бергел. Мына шүмшүктү желкесинен сүрөп чыгар бул жерден. Менин боз үйүмө конот имиш. Бир айдан бери жуунбай жүрүп, бит эптеге кетсе керек бул. Чыгар дейм батыраак. Бас дейм сага. Түндө үшүп калабы, жырткычтар талайбы, менин ишим жок. Жүрөт экем да ар бир шүмшүктөрдү боз үйүмө кондуруп. Эй, бийдин жинине тийбей кетип кал бул жерден. Антпесең өзүм буттарың сындырам, сен уктуңбу? Көзүмө көрүнбөй жогол деп атам сага. Бол батыраак. Бери эле түнгө суранбадым билем. Челек бий, адамгерчилигиң такыр жок экен. Шашпа, сен да менин колума түшөрсүң. Кетип берейин эми коңушума, болгон иш болот да. Ошентип баратып, тоо желмоңузуна жолугуп калат. Кандайсыз тоо желмоңузу? Алыстан келаттым элем, кеч калып. Коно турганга жер жок. Билбейсизби, жакын жерде ким бирөө жашайбы? Бир түнгө суранат элем. Тетиги бир асканын түбүндө боз үй бар. Ал жакта бир келин эки баласы менен жашайт. Барып сурансаң, балким кой берет бир түнгө. Колунда бар кезинде мени аяк чай пайларын берип турат. Башка жакын жерде эч ким жашабайт. Рахмат сизге. Ошол боз үйгө дейм. Арыбаңыз, алыстан келаттым элем, кеч калып. Бир түн конуп кетсе болобу сизде? Иә. Конуп кетиңиз, караңгыда каяка барасыз эми? Түндө шайтан, жырткычтар толтура, талап салышат сизди. Рахмат. Апа, курсагыбыз ачты. Тамак жегибиз келип атат. Тамак бериңизчи бизге. Тамагым дагы быша элек балдар. Азыр жатып уктап турула, тамак бышканда силерди ойготуп, анан курсаңарды тойгузам. Макул, апа. Эмнеге балдар ачка жатып алышты? Тамагыңар даяр эмеспи? Казанда кайнап атпайбы бирдеме? Курсактарын тойгузуп койбойсуңбу? Жегенге эчтеке жок. Балдарды алдап таштарды кайнатып атам. Жалгыз коюбузду бий тартып алган, салык төлөбөгөн үчүн. Бул Челек бийдин кылыгыбы? Сени шашпа. Азыр күтүп тургула мени. Бат эле келип калам. Казан кайнай берсин. Кеч кирейин деп калды. Азыр барып малдын жата турган жайын даярдап келейин. Жолоочу болсо барып, келиндин ак коюн жетелеп кетет. Боз үйгө келип, ошол койду союп, шорпо эт бышырышат. Анан баары чогулуп алып, курсактарын тойгузат. Анан жолоочу кайыш кумурага суу алып келип, ал кумуранын түбүн тешип, аскага чыгып, түндүктүн үстүндө кармайт.
эт жеп аткан балдар жаан жаап атат деп ойлошот. Челек би бир кой жоголуп кетиптир. Издебеген жерим калбады. Эч жерден таппадым. Кече эле малдардын арасында оттоп жүргөн. Эмне кылабыз эми? Бул койду кечеге шүмшүк жолоочу урдады. Өзүм жумө эле билип атам. Бир көрүп эле жактырган жокмун аны. Сезгем ошондой боло берди. Тетиги келиндин боз үйүндө конуп калды беле? Азыр көрсөтөм ага бидин малдарын урдаганын. Бас менен. Ошентип баратып кичинекей балдарга жолугуп калышат. Эй балдар, Пат-паттан айткыла мага. Жакында койдун этин жедиңер белеңер? Ысык шорпа менен ичип, я. Чыныңарды айтсаңар, ойнотом жылкы мингизип силерди. Айткыла мага дейм жашырбай. Ооба, кече түнү жегенбиз. Аябай катуу жаан жаап атпады беле, шаркыратып. Түндүктөн суу өтүп. Эмне дейт дөдүрүп? Кайсы жамгырды айтып атасың, я? Же түш көрдүңбү сен? Кече түнү биз эттен жеп шорпо ичип атканда, аябай катуу шаркырап жаан жаап, түндүктөн өтүп, биздин кийимибиз суу болуп калып, апабыз от жагып кургатып, бизди жылуу журка менен жаап койгон. Эмне дейт булар? Акыркы жолу жамгыр 3 ай мурун жаабады беле. Булар жеген башка кой экен да. Биздин кой кече эле жоголбоду. Анда күнөө сенде. Токто дейм сага. Менин балдарымдын курсактарын тойгузуп бергениңизге рахмат сизге жолоочу. Унутпайм бул жакшылыгыңызды. Боз үйүңө кондурганыңа сага да рахмат. Анча-мынча жардам керек болсо, уялбай эле кайрылып тур. Болуп тур, жакшы калгыла эми. Сиз дагы жакшы жетип алыңыз жолоочу. Кечке жакын жолоочу өз коңушуна аман-эсен кайтып келет. Ушундай жомок кыргыздардын тоолорунда болуп тур.